Биринчи радио уктурууларын улантат. Актуалдуу маек уктуруусу менен студияда Аталайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, бүгүн 25 апрелде мына ушул сааттарда дистанттык билим берүү технологияларынын заманбап аянтчалары темасында ири масштабдагы онлайн семинар башталды. Кыргыз билим берүү академиясы, Green Light компаниясы жана Кыргыз информатика мугалимдеринин ассоциациясы мугалимдер үчүн мына ушундай темада мугалимдер үчүн дистанттык билим берүү боюнча онлайн окутууну баштады. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлангандай, семинарда адистер онлайн программа деген эмне, сабактарды даярдоо жана өткөрүү үчүн аларды кантип колдонуу керектигин мугалимдер жеткиликтүү формада түшүнүп алышына шарт түзүлөт. Ардактуу мугалим, эгерде биздин программаны угуп жаткан болсоңуз, бул темага кызыксаңыз, туташы боюнча суроолор жаралып кала турган болсо, байланыш номери да бар: 0550 99 86 28 онлайн семинарына катталсаңыз болот экен ушул номерлер менен. А биз болсо мына ушул багытта сиздерге кенен маалымат алууга аракет кылалы. Аралыктан окутуп жаткан бүгүнкү шартта мугалимдерде кандай кыйынчылыктар жана жетишкендиктер бар, окуп үйрөнүү процессинде кандай таасир болуп жатат жана онлайн семинарлары кандай натыйжаларды бериши мүмкүн, ушул багытта сөз кылабыз. Биздин программага билим берүү жана илим министри Жусупбекова Надира Сынташевна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Токтомамедов Алмаз Таткабеков, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жана ушул эле жогоруда биз белгилеген Кыргыз информатик мугалимдеринин ушул IT адистери боюнча бирлигинин төрагасы Мамитакунов Улан Эсенбекович катышат. Анда сөздү баштайлы. Надира Сынташевна, мына бүгүнкү шартта ушул дүйнө коомчулугу пандемия шартында жашап турган мезгилде жаңыча иш алып барууга туура келди да. Анан өзүңүз билесиз, Кыргызстан 2 жылдан бери санариптештирүү аракетин жүргүзүп келет. Мына 8 апрелден бери аралыкта сабак өтүп жатат да. Бүгүн биздин мугалимдер кандай алып кетишти ушул нерсени? Мындай чукул кырдаалда даярдыгы барлары да, жоктору да болсо керек. Бүгүнкү чейинки анализ эмнени көрсөтүп атат? Мындай окуу үйрөнүү процессинде кандай таасир болуп жатат? Кандай баалайсыз? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Ооба, мындай өлкөдөгү пайда болгон кырдаалга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги, деле билим берүү кызматкерлери бардыгыбыз ушундай чукул чечимге барууга туура келди. Биринчиден, дистанттык формада билим берүү процессин уюштурууда бизге эмне үчүн ушул чечимге барууга мындай кандайдыр бир шарттарыбыз бар болчу, ошондуктан гана бардык. Бул биринчиси, бул электрондук окуу ресурстарыбыз бар болчу да. Кайсы бир ресурстарды тез арада иштеп бүттүк, кайсы бир ресурстарга таянып жатабыз. Аларды мурда апробациялап, оңдоп, түздөп, жакшыртып келе жатканбыз. Эми эң негизгиси кичинекей ар бир жанагы деңгээлдерден баштадык анализди, мониторинг жүргүзүп башында. Мисалы, бала бакчага барып жаткан бөбөктөрүбүздү ушул өнүктүрүүнү, тарбия берүү процессин үзгүлтүккө учуратпай, үйдө отурган учурда ата энелер менен үйдө отурушат. Анан ошол учурда аларга кантип, кайсы форматта кандайдыр бир маалымат берип, кызыктырып, аны андан ары өнүктүрө беребиз дегенде, бизге биздин өнөктөштөр дагы баарыбыз бириктик. Анан ушу кыска мөөнөттө болсо дагы ошо концепцияны иштеп чыктык. Балалык программасы бала бакчаларда ушу ишке ашырыш үчүн ал бизге буга чейин иштелип чыккан ошо ар кандай мультфильмдер, видео материалдар жардамга келди. Анан дагы жумушчу топ түзүп туруп, дагы кайсы материалдар керек деп туруп, баягы ыкчам түрдө иштей баштадык. Ал эми андан кийинки болочок биринчи класска бара турган кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн, ал эме жөнөкөй тил менен айтканда нулевой класс деп коебуз да. Алар үчүн наристе программасы боюнча, акыркы материалдар боюнча кантип эмне кылып уюштурсак дегенде, дагы бизге ошо кесиптештерибиз, мугалимдерибиз жардам берди. Дагы топ түзүлдү методисттери менен кошо. Анан ошого видео сабактар тартыла баштады. Аны дагы кызыктуу режимде, анткени бул кичинекей бөбөктөр, аларга баягы кызыктырып алыш керек, алардын көңүлүн топтош керек.
ошентип кеттик ал жерден. Ал эми 1-класстан 4-класска чейин бизде өзүбүздүн ресурс бар, ай билим деген. Интерактивдүү режимде анимациянын бүт болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, бүт болгон материалды абдан кызыктуу түшүндүргөн эң мындай мультимедиалык ресурс да. Ошого таяндык. Анан ага кошумча дагы башталгыч мектепте иштеген биздин педагогдордун турган топ түзүлдү дагы, ага методисттер жардам берип, анан алар ошо видео сабактарды даярдай башташты. Ал эми 5-класстан 11-класска чейин дагы электрондук окуу ресурстарыбызга таяндык, сөзсүз түрдө биринчи. Бул билим булагы, бул 5-класстан 9-класска чейинки атайын ошол мультимедиалык комплекс, тесттери менен анимациянын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып абдан жакшы түшүндүргөн, аябай көрсөтмөлүү ресурска таяндык дагы. Бирок ошол эле учурда 5-класстан 11-класска чейин иштеген менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик мектептерден, муниципалдык мектептерден, жеке менчик мектептерден мугалимдер топтолду дагы, видео сабактар тартыла баштады. Эми бул бир жагынан болду да. Экинчи жагынан мына окуу ресурстарына таянган плюс видео сабактар. Бирок ошол кайтарым байланышты ар бир мугалим ар бир өзүнүн классына, ар бир окуучуга чыкпаса, бул дистанттык формадагы билим берүү мындай толук болбой калмак да. Өзүнүн натыйжасын бере бербейт, өзүнүн натыйжасын. Ар бир балада кандайдыр бир суроо пайда болот. Бир нерсени түшүнөт, бир нерсени түшүнбөйт. Ошон үчүн ушул учурда ошо кандай технологиялар бар? Кандай, мисалы, эмненин негизинде бала үйдө отурса, мугалим өзүнүн үйүндө отурса, анан экөө ортосунда кандай байланыш болот? Ата энеси кантип жардам бере алат? Чоңураак жанагы эжелери, байкелери кантип жардам берет? Деп ошонун баарын мониторинг кылдык. Мониторинг кылганда мындай кылдык да, телевизору бар үй бүлөлөр канча? Гаджеттери бар, мисалы телефондор, өзүнүн баланын телефону болбосо, жок дегенде ата энесинин телефону барбы деп. Анан бул жактан өзүнчө ишти жүргүздүк. Мисалы телевизору жок үй бүлөлөргө биз өзүбүз биринчи үлгү болуп бердик. Мектепте, бала бакчада турган телевизорлорду, компьютерлерди бердик ушундай аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө. Анан жергиликтүү бийлик да абдан колдоп кетти, демөөрчүлөр колдоп кетти. Ушул процесс мына азыр улам биз ушундай үй бүлөлөрдүн саны азайып, күнүгө бизге отчет берип атышат. Ар бир айылда, ар бир шаарда ушундай жакшы акциялар жүрүп атат. Балдарга ноутбук алып берели аярлуу катмарда. Мисалы, эгерде мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөлөрдө балдарын алып берип койсо, ал эми кичине баягы кыйналып жаткан үй бүлөлөргө демөөрчүлөр, кошуналар, жергиликтүү бийлик, мектеп, бала бакча келип атат да жардамга. Анан эми азыр бүгүнкү жанагы сиз айтып кеткен ошо темага келейин деп атам. Биз албетте кайтарым байланышка платформаларды сунуштадык. Мисалы, баягы эң жөнөкөй эл көнүп калган WhatsApp'тан баштап, же болбосо жана электрондук почтадан баштап, Zoom'га чейин, Classroom'га чейин, Google Дискке чейин, бул мектептер, кээ бир мектептерде мындай тажрыйба бар болчу. Анан ошолордун баардыгын кесиптештерди тартып туруп, тез арада нускамаларды жазып, алгоритм менен тактап туруп, мугалимдерге жөнөттүк. Албетте бул жакшы, бирок бул мындай жетиштүү эмес да. Ошондуктан мына баардык Надира Сынташевна, ушул жерде менде бир суроо да, мына сиздер ушул 8-апрелден кийин, 15 күндөн кийин бүгүнкү мына онлайн түрүндөгү семинарды сунуштап атасыздар да. Анан эми мугалимдер ушул баягы дистанттык окутуу учурунда суроолор болсо, баягы колл-центр иштеп жатканын мурда айтпадыңыздар беле, ушул жака кайрылгыла деп. Анан мугалимдер баардыгы биринчи күндөн баштап ага деле көнүп кеткен жок да, мындай кыйынчылыктар болду. Анан ушул нерселердин баарын анализдеп туруп, анан 15 күндөн кийин бүгүн ошол семинарды уюштуруп атасыздарбы? Ошол жердеги проблемалар мындай ачык сүйлөшүп алсын деп.
буга чейин вебинарларды өткөрдүк да бир нече. Анан бул бүгүнкү семинар бул ошол вебинарлардын андан ары уландысы да. Бир жагынан мындай биз айткан жокпуз да, нускамаларды берип койсок эле мугалимдерге жетиштүү болот депчи. Биринчиден айттык, мугалимдер менен тажрыйба алмашкыла, бири-бириңер менен жардам бергиле. Мисалы, ИКТ компетенттүүлүгү абдан жогору мугалимдер бар, анан тилекке каршы ИКТ компетенттүүлүгү азырынча төмөнүрөөк мугалимдер бар. Анан башында эң биринчи бир 3 күн, 4 күн, 5 күн мугалимдерибиз ооба, ата-энелер, мугалимдер, балдар кыйынчылыктарга душар келишти. Эми аны чындыкты айтпаганда бардыгы эле дароо 100% сону болуп кетти дегенден алыспыз. Телесабактарды көрүү, уюштуруу бул оңой эле болду. Болгону жанагы көйгөйдү чечтик да дароо. Алдыңкы мониторинг боюнча, алдын ала жүргүзгөн мониторинг боюнча биз билгенбиз да, ар кайсы региондо, ар кайсы айылда канча үй бүлөдө телевизор жок депчи. Ошону дароо чече баштадык дагы, анан кийин телесабактарды көрүүнү уюштурдук. Татаалыраагы бул жанагы кайтарым байланыш да. Биз биринчи алгачкы мониторинг жүргүзгөндө 70тен ашуун пайыз мугалимдерибиз ушул ар кандай платформаларды колдонгонун билип, анан колдонгонбуз деген маалымат алдык да. Демек биздин алдыбызда ошол 30%га жакын мугалимдердин ушул платформаларды колдонбогону далилденгенден кийин биз дароо ошо план боюнча ар кандай нускамаларды, вебинарларды ар кайсы региондон суранып, биздин билим берүү институттары, Кыргыз билим берүү академиясы, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттары, методикалык борборлор бардыгына тапшырма бердик да, айттык. Бардыгыңыздар региондор боюнча ушундай ар кандай вебинарларды өткөрө баштаңыздар деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ЛТР телеканалына дароо кайтарым байланыш деген эмне? Кайтарым байланыштын түрлөрү, кайтарым байланышты кайсы платформалар аркылуу мындай уюштурса мындай натыйжалуу деп видео жана обучающий, үйрөтүүчү дагы ошондой материалдарды дагы коштодук. Анан кайтарым байланыштын түрлөрү ар бир предмет боюнча, мисалы кандай тапшырма берсеңиздер болот, балдардан кайсы тапшырмаларды алсаңар абдан натыйжалуу болот деп атайын презентацияларды түзүп, мисалдар менен, мисалы тарых боюнча мындай, физика боюнча мындай, математика боюнча мындай деп эки тилде аны дагы жөнөттүк бардык райондорго. Эми Надира Сынташевна, мына негизи ушул коронавирус баягы санариптештирүүнү тездетип койбодубу? Ооба. Анын ичинде ушул дистанттык окууну, бирок бир топ кемчиликтер бар экенин баягы алгачкы күндөрдө социалдык тармактарда жазып жатышты. Анан кээ бирлери ушул мобилдик операторлор дагы, уюлдук операторлор дагы мындай бир ишти алып кете албай атат. Жана сеттерде дагы ушунчалык көп мындай бир жүктөмдөр болуп атат депчи. Негизи аралыкта окутуу азыр биринчи кезекте ушу техникалык ресурска көз каранды да. Анан интернет менен толук камсыз болуу маселеси кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, мисалы үчүн ушул биринчи күндөрдө эле Казакстандын билим берүү министри интернет ресурсу көтөрө албайт экен, биз башка ыкмага өтөбүз деген маалыматын айтып иди эле. Бизде кандай болду ушул жагында? Эми бизде чакан өлкө. Анан биринчиден, экинчиден биз алдын ала мониторинг жүргүзүп туруп, анан дистанттык форматка кеттик да. Ошондо алдын ала мониторинг жүргүзгөндө бизде алыскы бийик тоолуу региондордо жанагы интернет байланышы абдан оор боло турганын дароо эле билгенбиз да. Анан ошондуктан жанагы кадимки биз көнгөн чоң шаарларда жашаган эл биз жанагы зымдуу кадимки интернетке көнгөнбүз, Ал эми биз бул биздин дистанттык форматта ошо бүт региондорго бирдей болуш үчүн биз жана мобилдүү интернетке аябай чоң басым жасадык да. Анан биз түшүнүп атабыз, мобилдүү интернеттин кээ бир учурда өзгөчө башында биз окууну баштаганда эле көйгөйлөр чыгып атты. Бизге телефон чалып атышты, министрликте ар бир райондо, ар бир мектепте ыкчам топтор иштей баштады. Анан ошолорго ата-энелер, окуучулар чала баштады. Анан биз керектүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, интернет байланышын жакшы түзүп бериңиздер деп. Бирок ошол эле учурда бизге провайдерлер мындай жардамга келди да. Алар айтты:
макул, биз аракет кылабыз интернет байланышын баягындай үзгүлтүксүз жакшы жүргүзгөнгө. Бирок дагы андан ары да жардамга келели деди дагы Мега, мисалы Мегаком Мега 24 деген тиркемени иштеп берди. Ага балансыңызда 0 сом болсо дагы, ал Мега 24кө биздин бүт ресурстар, теле сабактарыбыз, мугалимдердин берген жанагы ар кандай жанагы онлайн түрүндөгү сабактарын жүктөп алып колдонууга болот да. Анан ал Мегаком биринчи баштап берди, андан кийин башка провайдерлер, башка компаниялар да баштады. 2 айга, мына апрель-майга акысыз колдонсоңор болот деп. Биз мына момундай аралаш ТВ менен гана жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болду да. Мисалы шаарларда кадимки жанагы зымдуу интернеттин мүмкүнчүлүгү менен чыгып кетип атабыз. Ал эми аймактарда, алыскы аймактарда жана мобилдүү интернеттин гана мүмкүнчүлүктөрү менен чыгып атабыз. Эми кыйынчылыктар болбой койгон жок. Алар улам баягы пайда болуп жатты. Бирок биздин окуу ресурстарыбызды мен ошо ар кайсы министрликте мисалы жумасына ар бир регион менен, ар бир район менен, ар бир шаар менен байланышып турабыз да. Жетекчилери менен, мугалимдер менен, педагог директордун орун басарлары менен, телефон менен дагы, анан Zoom платформасы менен да байланышып турабыз. Анан ошол жерде мен улам чарчабай айтып атам, азыр да айтып кетейин. Биздин эң негизги ресурстарыбыз офлайн, анан онлайн режиминде да колдонсо болот да. Ошондуктан баягы интернеттин техникалык жанагы мүмкүнчүлүккө эле баягы таяна бербестен, мисалы интернет күчтүү иштеп отурган учурда ошону ресурстарды жүктөп алып туруп, кадимки компьютерге же кандайдыр бир гаджетке жүктөп коюп, жайгаштырып коюп, аны офлайн режиминде эле интернетсиз эле колдоно берсе болот да. Ошол жагына да биз улам баягы кандай болот, ар бир региондо бизде ар кандай абал, теле сабактарды ошон үчүн уюштурдук да. Жок дегенде ошо эң негизги жаңы материалды балдар теле сабактардан, телеканалдардан көрсүн. Ал эми интернет жакшы иштебеген учурда офлайн режиминде дагы бизден ошо ресурстарды жүктөп алып иштешсин. Албетте жанагы 11-класстагы окуучуларыбызды да унуткан жокпуз. Ал жалпы республикалык тестирлөөгө даярданыш керек да алар. Анан аларга дагы атайын ошо теле сабактардан, ЛТР телеканалынан, анан башка областтык телеканалдардан ретрансляциялансын деп туруп, атайын ошо жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануучу видео сабактарды, видео материалдарды койдук. Анан плюс өзүнчө жүктөп алып, мисалы өзүнчө өз алдынча даярданам десе дагы, ошо бүт жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тесттин ичиндеги окуп түшүнүү, математика, окшоштуктар, практикалык грамматика боюнча ар бирөөнү кантип даярдансаң болот деген видео материалдардын баардыгын бүт ресурстарды жайгаштырдык да. Түшүнүктүү. Сизге дагы суроолор болот. Мен азыр эми Алмаз мырзаны да сөзгө тартайын. Алмаз Заткабекович, мына сиздер ушул бүгүнкү жана дистанттык билим берүү технологияларынын заманбап аянтчалары деген онлайн семинардын уюштуруучулардын бири мына сиздерсиздер да, Кыргыз билим берүү академиясы. Мына азыркы шартта негизи ушундай карантиндик кырдаал баягы сапаттуу мугалимдердин бир иргелип чыгышын, демилгечил бир мугалимдердин ушундай санариптештүү жаңы технологияга ылайыкташтырган жагдайларды дагы мындай көрсөтүп аныктап койдубу? Кандай дейсиздер? Мына мугалимдердин компетенттүүлүгү дегенде сиз эмнелерди белгилейсиз мына ушул азыркы шартыбызда? Туура айтып атасыз, бул негизги маселе болуп атат да. Мен бир нерсеге токтолуп кетким келип атат. Мындай шартты биз күткөн эмеспиз. Мисалы жылдын башында эч ким ойлогон эмес, апрелге барып туруп окуучулардын баары мугалимдер аралыктан бири-бирин көрө албай калат депчи. Бирок ошондой болсо дагы айрым бир даярдыктар бар эле да. Биз мугалимдерди 4 жыл мурдагы мугалим менен азыркы мугалимдерди мындай салыштырганга болбойт. Азыркы технологиянын, IT технологиянын бир жакшы жери бар экен. Бүгүнкү күндө аймактардан туруп алып, Бишкектен жакшы иштеп аткан мугалимдер бар. Мисалы жана Асылбек Мадалиев деген жигит бар, Элдор деген жигит бар, Тынчтык деген жигит бар. Булар айылда туруп алып, бүтүн Кыргызстанга IT технологияны кантип окутканды үйрөтүп атышат да. Жөнөкөй айылдагы мугалимдер. Бул мисалы айтканым, мындай бир бул жакта жылыш бар болчу да. Бирок баягы массалык түрдө отуруп калган кезде эми айтыш керек, арасында
телефонду кадимкидей колдоно албаган мугалимдерибиз бар болчу. Жанагы кнопка телефон менен пайдаланып жүрүп, сенсордук телефонду көргөн эмес, мындай колдонуп көргөн эмес мугалимдерибиз бар экен. Биз баягы жаңы башталып атканда аймактарга чыгып сүйлөшүп көрдүк. Бул жагынан бир топ эле кыйын болду. Анан эми азыр Надира Сынташевна баарын кеңири айтып кетпеди. Ошол мен айтайын дегеним, бул өтө чоң ишти мындай жалпысынан алып баалаганда жакшы иш жасалды. Бүтүндөй Кыргызстан боюнча мындай иш токтоп калган жок. Иш жылып кетти. Иш жылды, иштей башташты. Бирок жакшы жагы менен бирге эле айрым кемчиликтер болду да. Кемчиликтер ошол бир топ мугалимдер өзүнөн өзү алып кетип аны камчы салдырбай эле иштеп кетсе, бир топ мугалимдерибиз ошол жагынан аксап калды. WhatsApp деле колдонуп калышты. WhatsApp'тын дагы өзүнүн кайсы жактары бар, жана толуп кеткенден жакшы иштебей калат. Материалды сакташтын маселеси дагы кыйыныраак да. Анан башка көптөгөн программалар бар, ошолорду колдоно албай калышты да. Анан ошол проблемаларды эске алып туруп, мындай аналитикалык материалдардын негизинде мугалимдерге жакындан жардам бериш керек экен деген мына бүгүнкү башталган тренингдер ошол мугалимдерге IT технологияны кантип колдонуш керек, эмнеден кыйналып атат, Zoom'дун айырма мындай өзгөчөлүктөрү, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, Meet'ти колдонсо эмне болот, Mycam, Webcam, Bandicam деген программалар бар. Аларды кантип колдонуш керек деген маселе да. Эми сиздердин билим берүү академиясы бардыгы мындай сапат жагынан да карап турасыңар да. Сиздер мындай негизги басымды ушул жакка карайсыздар да. Мына азыр мына ушул муктаждык, зарылдык деген нерсе келип чыгып, азыр ар бир үй бүлөнү карасак, мугалимдер телефонду, ноутбукту колунан түшүрбөй калышты да. Эми бир жагынан бул абдан жакшы болуп атат, экинчи жагынан жанагы интернет аркылуу мурда материалдарды таппай атабыз, кыргыз тилинде такыр жок болуп атат деген бир дагы нерселер чыкты эле. Азыр сиз айткандай кээ бир мугалимдер өзүнүн демилгеси менен өзүнүн материалдарын YouTube'га жүктөп, ошолор аркылуу чыгарып атат. Бул дагы бир оң натыйжа болсо керек. Бул жагынан Кыргызстанда Кудайга шүгүр абдан активдүү кетти да. Жаңы башталган кезде мына биздин Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери канчалыкта аябай жакшы кетти. Бул биринчи башталган кезде эле бир топ жана мен айтып кеткен жигиттер окууну интенсивдүү баштады. Онлайн мектеп деген платформа, онлайн платформа деген уже 4 вебинарын өткөрүп койду. Мен өзүм дагы катышып атам. Аны биздин жаш баягы креативдүү жигиттер түзгөн да. Тез ушундай вебинарлар Центр поддержки СМИ деген бар, жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо фонду деген. Алар өзүнүн багыты менен вебинарларды мындай өткөрө башташты. Жанагы сиз айтып аткан нерсе чын эле бүгүнкү күндө ким сапаттуу иштеп атат, анан ким бул багытта иштей албай жатканын бүгүнкү күндөр өзү эле көрсөтүп койду да. Өзүнүн кесибин аябай сүйгөндөргө бул дагы бир мындай бир өзүнчө бир дагы бир мындай бир жол болуш керек да, алып кете турган. Сөзсүз бул жерде мурда биз мугалимдин компетенттүүлүгү жөнүндө караганда жана өзүнүн предметин билгенин, бала менен иштей алганын өзүнчө карачубуз да. Бүгүн үчүнчүсү ушул коммуникативдик компетенция, технология менен иштей алуу компетенциясы сөзсүз түрдө кошулуп калды. Анткени канча жакшы мугалим болбосун, үйүнөн туруп эч ким менен байланыша албаса, анын билимин балдар ала албай калат да. Надира Сынташевна, бизде байланышта мына ушул информатик мугалимдердин ассоциациясынын төрагасы Улан Эсенбекович Мамбетакунов да бар да, бирок ага чейин мен дагы бир суроону сизге берейин. Жана санарип мугалим деген бир долбоорду дагы сиздер чыгардыңыздар эле. Бул ушул бүгүнкү күнгө мындай бир кандайдыр бир негиз боло алдыбы? Бул долбоордун канчалык болуп атат азыркы? Кандай баалап атасыздар бул долбоордун ишке ашышын? Негизи мына Алмазбек Датскабекович айтып кетпедиби? Биздин Кыргызстандын өзгөчөлүгү биз санариптештирүү тармагында эгерде иштебесек, буга чейин бир дагы бир кандай эч кандай бир иштер аткарылбаса, анда бул форматка өтүү бизге абдан оор болмок. Биринчиден ушул информатиканы мына 5-класстан киргизип, информатика мугалимдерине таянып, аябай бул абдан чоң күч. Ар бир мектепте информатик мугалимибиз, бул абдан чоң бир биздин байлыгыбыз бүт Кыргызстанга. Анткени ошол информатик мугалимдерге мен учурдан пайдаланып бир чоң алкыш айтып, ыраазычылык айтып кетким келет. Анткени мына алыскы региондордо болобу, чоң шаарларда болобу, ошол көп мугалимдерге ушул информатика боюнча мугалимдери көп жардам берет да, чоң жардам берет. Ошо кичинекей жанагы проектордон баштап, баягы кантип колдонуш керек, эң жөнөкөй баягы компьютерден баштап, сабак учурундагы кандайдыр бир технологияларды кантип колдонуш керек, интернет мейкиндигинен кантип маалымат алыш керек, ушул абдан чоң баягы эмеге да.
Эми санарип долбоорунун негизинде бизде 35 электрондук окуу 35тен ашуун кечирим сурайм. 35тен ашуун электрондук окуу китептерибиз пайда болду. Электрондук окуу китептери кадимки жанагы салтка айланган кадимки окуу китептерибизден айырмасы бул мындай тирүү материал. Мындай жандуу материал десе болот да, баягы эме менен тырмакча менен айтып атам да атайын. Ал жерде мындай өзгөртүп мугалим менен кеңешип туруп, улам башка бир тест үйрөнсөң болот. Аякта аудио материалдар бар, видео материалдар бар. Анан мугалимдин ордуна, мисалы мугалим кайтарым байланыш аркылуу кандайдыр бир багыт берип койсо, ал электрондук китепке кирет дагы, окуучу ошол жерде материалды окуп, анан өзү өздөштүргөндөн кийин, анан ошол материалдан кийин тесттер бар да. Анан тестти аткарып көрсөңүз, сиз өзүңүз деле билип каласыз да, эмнени жакшы өздөштүрдүңүз, ал эми кайсы материалга кайрылышыңыз керек да. Мына санарип долбоорунун негизинде ИКТ компетенттүүлүктөрү, информатикадан стандарт программалар, жакшы окуу китептери, мисалы мына 5-класс, Алмазбек Таткаевич да бул жөнүндө айтып кетет болуш керек, өзүнчө Улан Эсенбекович дагы. Бул жанагы информатикадан биздин абдан 2 вариант окуу китептерибиз пайда болду. Базалык кадимки баягы стандартка таялган, анан тереңдетип окута турган дагы. Мындай альтернативалар пайда боло баштады да. Мындай кээ бир предметтер боюнча жалаң мындай бир эле китебибиз жок болуп атса, бул информатикадан мындай 2 варианттагы китептерибиз пайда болду да. Ошондой эле ИКТ компетенттүүлүктөрүнө мугалимдердин, ушул информатик мугалимдерибиз дагы абдан жакшы мындай таасир берип жатат. Аны да Улан Эсенбекович өзүнчө айтып кетсин. Анан эң негизгиси биз 10 акылдуу мектепти, эми мындай жумушчу аты акылдуу мектеп, өзү долбоордун аты бул келечектеги мектеп, келечек мектеби да. Ал жерде мына инфраструктурасынан баштап, ал жана кирип келгенде коопсуздук, ашканасында бүт электрондук кандай тамактар, меню бар, китепканасы, канча китеп бар, оцифровкаланган канча китеп, кайсы материалдар, бүт жана расписание түзүү, жүгүртмө түзүү, кайсы программа менен кетет. Ушул жана процесстердин баарын ата-энелер менен балдардын, окуучулардын ортосундагы байланыш, окуучу ата-энеге айтылып турат да мектепте. Мисалы окуучу балаңыз келди мектепте, тапшырмалары мындай, бул убакта тиги чогулуш болот, бул предмет боюнча жетишүүсү абдан жакшы, бул предмет боюнча кичине төмөнүрөөк дегенге чейин баштап ушундай кайтарым байланышты абдан күчөткөн акылдуу мектеп моделин түздүк да. Анан эң негизгиси бул көп эле ойлойт да Кыргызстанда, бул акылдуу мектеп деген жана инфраструктурасы эле болсо, коопсуздук болсо, анан электрондук күндөлүк болсо, ал эмес. Эң негизгиси бул баягы мазмун да. Ушул маалымат коммуникациялык технологияларын сабактарды окуу процессинде колдонуу да. Акылдуу мектептин эң негизги мындай олуттуу мындай бир багыты бул ошол да. Мисалы ар бир сабакта, бул информатика эле предметинде эмес да, мисалы физика, химия, тилдер, тарыхта ушул маалымат информация коммуникациялык технологияларын колдонуп иштеген мектеп да. Бул мугалимдердин да ИКТ компетенттүүлүгү абдан жогору болуш керек, материалдык базасы да укмуш болуш керек. Анан ошонун базасын, моделин түзүп туруп, 10 мектепти тандап алып, Мегаком компаниясы менен келишимге кол коюп, анан ушул тармакта иштеп бара жатканбыз. Анан эми ошону мектептерди бүт региондорго жайылтмакчыбыз да. Улам үйрөтүп атып, баягы биринен бири, анан жергиликтүү бийлик дагы, кээ бир демөөрчүлөрүбүз дагы колдоп кетип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир жагынан бул баягы өлкөдөгү кырдаал бизди кандайдыр бир прогресске да түрттү деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек. Анткени башка мындай кадимки жашоодо биз буга баягы шашпай бармакпыз да. Бул кырдаал бизди түрттү, абдан тез ИКТ компетенттүүлүктөрүбүздү тез өнүктүргөнгө.
жана тез арада ушундай кайтарым байланыш түзүү платформаларына үйрөнгөнгө, ошондой эле интернет провайдерлерибиз азыр ойлонуп атат, интернет деген абдан керек экен, ар кайсы регионго абдан жакшы күчөтүш керек экен деп. Көрдүңүздөрбү, бардык аймакта плюстарыбыз дагы билинди, анан кайсы кемчиликтин үстүндө иштешибиз керек экен, аны дагы эмненин үстүндө иштешибиз керек экен дагы биз. Эми эң негизгиси министрлик муну менен Кудай буйруса аябай мындай үмүттөнүп атабыз. Эми эпидемия жоюлуп, баарыбыз аман эсен болуп, тынчтык кадимки реалдуу режимге өтсөк, бирок биз ушул теле сабактарды, кайтарым байланышты деле ушул жактан биз күчөтөбүз. Эмне үчүн? Анткени биз бүт өлкөгө методиканы абдан жакшы теле сабактар аркылуу, абдан күчтүү команданы түзүп туруп, биз сабактардын ар бир физика, математика, тилдер боюнча абдан жакшы методикаларды берип, негизи сапатты жогорулатып алсак болот да. Рахмат. Негизи Пизаны да айта кетейин, ошо эки жолу Кыргызстан Пизага анча даярдык көрбөй барганбыз. Бир жагынан мунун плюстары да бар, минустары да бар. Бирок эми Пизага ушул теле сабактар, информациялык коммуникациялык технологиялардын жардамы менен абдан даярданып туруп, анан кийин буйруса барууга биз пландарды түзүп жатабыз. Абдан жакшы экен. Сиз дагы биздин программадан четтебеңиз. Азыр биз эми биздин программабызга кошулган информатиктер ассоциациясынын төрагасы Мамбет Акынов Улан Эсенбекович. Саламатсызбы, Улан мырза? Мына азыр сиз кечирээк кошулдуңуз, анткени өзүңүз ушул дистанттык билим берүү технологияларынын заманбап аянтчалары деген темадагы онлайн семинарынын бет ачарын жасадыңыз болуш керек, ушундайбы? Ошон үчүн бизге азыр ушул кечирээк кошулуп атабыз. Кандай дейсиз? Кыргызстандын мугалимдери санариптештирүүгө даяр бекен, Улан мырза? Чоң рахмат сурооңуздарга. Анан кечиресиздер, ошо жаңы эле вебинар өткөзүп, вебинардын темасы дистанциялык шартта кандай абей кечиресиздер. Кыргызстандык Greenlight компаниясы, Кыргыз билим берүү академиясы жана Кыргызстан информатика ассоциациясы биргеликте ошо санарип куралын колдонууда эң көп кездешүүчү кыйынчылыктарды аныктоо боюнча сурамжылоону өткөргөнбүз. Буга чейин. Анан ошонун жыйынтыктарын бүгүн мугалимдердин арасында талкууладык. Анан негизгиси ошо 3 жумадан бери канчалаган вебинарлар, канчалаган видео сабактар өткөрүлүп атат. Бирок мугалимдерибиз дагы эле көптөгөн кыйынчылыктары бар экен. Ошолорду бирге чечели деп иш пландарды коюп алдык да. Анан негизгиси ошо азыркы кыргызстандык мугалимдердин аткарып аткан кадамдарына көз жүгүрсөк, биздин мугалимдер өздөрүнүн предметин эң жогорку деңгээлдеги адистер экенин көрсөтө алышты да. Анан ошол эле учурда маалыматтык компьютердик технологияларды колдонуп, дистанциялык билим берүү технологияларды кандайдыр бир деңгээлде ишке ашырып атышат. Анан чын эле балким айтып кетишти, биздин конокторубуздун кыска мөөнөтүнүн ичинде интернет тармагында көптөгөн видео сабактар, видео презентациялар жайгаштырылган. Анан эми негизгиси дагы баары жакшы деп айткандан да алыспын. Негизгиси ошо Кыргыз билим берүү академиясы билим берүүнүн сапатына, мазмунуна дагы көзөмөл жасайбыз. Анан ошондуктан мугалимдер жалгыз эле ошо МКТны кантип колдонуп атат эмес, билим берүүнүн ошо талаптарына жооп берип, ошол жасалган презентациялар ошого дагы көп көңүл буруп, анан мындай деп жасап алгамда өспө. Мугалимдер тарабынан сунушталып аткан айрым материалдардын кемчиликтери дагы бар. Мисалы, сабактын максаттары аныкталган эмес. Берилип аткан үй тапшырмаларына аныктама берилген эмес, жана да башка кемчиликтер бар. Бирок ошо Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери баарыбыз ошолордун баарын көзөмөлгө алып, буюрса информатик мугалим болобу, башка предметтин мугалимдери болобу, ошолорго вебинар өткөзөлү деп ойлоп атам да. Эми жана сиз айтып аткан сурамжылоо деп атасыңар. Сурамжылоого мындай кандай анализ болуп атат? Эмнелерди байкадыңар? Мисалы үчүн технологияларды жүргүзүүдө бир көйгөйлөр бар бекен? Же мугалимдердин өзү мына силер азыр айтып кеттиңер, айрым учурда бизге да жазып аткандар бар да. Мисалы үчүн кээ бир ата энелер айтып атат, мисалы үчүн жанагындай видео аркылуу сабактарда баланын мүмкүнчүлүгү мындай толук эске алынбай калып атат, баягы сабак өзү кызыктуу болгон менен биз ошондой нерселерге мындай бир жетишпей калып атабыз, ошонун баарын жазганга деп. Мындай көп нерселерди жазып атат. Сурамжылоодо мугалимдер эмне дейт? Эми бул сурамжылоого 2000ден ашык мугалим катышты. Кыргызстандын ар бир областынан. Анан бул жерде баса белгилеп кетейин, ошо Баткен областынын мугалимдери өтө активдүү болуп сурамжылоого
30-40% мугалим ошо Баткен областынан болушту да. Жакшы. Анан негизи санарип технологияларды колдонууда кандай кыйынчылыктар бар деген сурообуз бар болчу. А жерде эми мугалимдер 50%дан өйдө мугалимдер дагы эле кыйынчылыктарыбыз бар деди. Анан негизги ошо Zoom программаларын кантип колдонуш керек, видео редакторлорду кантип колдонуш керек, видео презентацияларды кандай оңой жолдору бар, ошолорду жеткиликтүү окуучуларга кандай түшүндүрүү жолдорун кантип аныктап алышыбыз керек. Ошол эле учурда жана онлайн тест деп атабыз. Ошонун баары негизи биздин адистерибиз тарабынан даярдалып өткөрүлүп атат. Бирок эми бул программа көп да, анын баарын өздөштүрүүгө мугалимдин каалоосу болсо дагы мүмкүнчүлүгү азыр убактысы дагы чектелүү. Ошондуктан биз тараптан айрым жеңилдетилген программаларды өзүбүз изилдеп окуп мугалимдерге сунуштайлы деп чечтик да. Эми ушул вебинарларды өткөрүп аткан силерге окшогон мындай адистерди дагы керек бекен мындай? Бул жетишсиздик байкалып атабы? Анан абдан байкалып атат. Анан мына анализ кылып көрдүк. Ошо ар бир өткөрүшүп адистерибиз өткөрүп аткан вебинарлардын катышуучулардын саны мисалы 10 мугалим эмес, 5 мугалим эмес, 1000ден ашкан мугалимдер ошол эле учурда энаталар дагы кошулуп атышат. Окуучулар дагы мына жогорку класстын окуучулары дагы кошулуп, ага эжелерине суроо берип, абдан кызыгуу көп чоң болуп атат. Жанагындай кайтарым байланышты мына жогоруда Надира Сынташевна дагы муну белгилеп кетти да. Ушул кайтарым байланыш боюнча эмнелерди айтасыздар? Мисалы үчүн азыр эми Zoom жана WhatsApp социалдык тармактар менен жүргүзүлүп жатат да. Мисалы үчүн ошол кайтарым байланыш ыкмаларын, мисалы борбордо айтпайлы, аймактарда, бирок сиз азыр Баткенди айтып атасыз, жакшы булар жакшы катышып атат депчи. Ушул ыкмаларын мындай бир өздөштүрүүдө эмне, кайсы кемчиликтер, анан кайсы жагдайды эми оңдогонго мүмкүн экен, ким? Улан Эсенбекович. Азыркы учурда мисалы жана дистанциялык билим берүү технологиялары деп атабыз. Бул ошо тиги маалыматтык технологиялардын каражаттарын колдонуп окуу процессин жүргүзүү аралыкта. Анан негизгиси азыркы көпчүлүк учурда мындай көйгөйлөр болуп атат да. Айрым учурларда интернетке үзгүлтүксүз байланыштын жоктугу. Анан интернеттин ылдамдыгынын начардыгы. Ошол эле учурда айрым жерлерде онлайн сабак учурунда светтин өчүп калуу коркунучтары болуп атат. Онлайн сабак учурунда мугалимдер айтып атышат, антеннаны тартпай калгандыгы. Бирок министрлик тарабынан ошо жана Надира Сынташевна балким айтып кетти, 9 билим берүү сайттары сунушталган. Ошол эле телевизордогу берген материалдардын баары ошол жерге жайгаштырылып атат. Анан негизгиси ошо мугалимдерге да түшүндүрүп атабыз. Ошо чалуулар да көп болот, бизге министрликке да чалуулар көп болот, бизге дагы жеке чалуулар. Ошондо кайтарым байланышты кантип жүргүзөбүз. Анан сөзсүз эле ар бир окуучуга очойто тапшырмаларды берип коюш максат эмес. Ошо телевизордо болуп аткан нерселерди окуучулардан сурап, кайсы түшүнбөгөн жерлериң бар, ошого кошумча мисалы мугалим ошол эле WhatsApp менен аркылуу видео, азыр эч кымбат каражаттын кереги жок, ошо сотовый телефонго эле, уюлдук телефонго өзүнүн билдирүүсүн жасап туруп салып койсо, мугалим окуучу дагы эната дагы текшерип кайра жообун ала алат да. Анан мисалы мындай дегенде сунуш бергенде, мисалы бир үй бүлөдө информатика сабагын окуган, мисалы 7-чи класстын, 8-чи класстын, 6-чы класстын окуучулары бар болсо, ошолорго ар бирине тапшырма бербей, чогуу биргеликте иштегенге тапшырма берсеңиздер. Мисалы азыр бирок ушул нерсе болбой атат, чогуу. Жок, ошону акырындан өздөштүрүп атышат. Эми мына бир жума өттү, 2 жума өттү, 3 жума өттү, мугалимдер акырындан көнүп атышат. Анан мындай болуп атат да, азыркы учурда окуучулар телевизор менен эле чектелип калбастан, кийин социалдык чөйрөгө да чыгышат да. Кайра аралашат. Анан бизде стандартта социалдык коммуникативдик компетенттүүлүктү өнүктүрүү деген жерибиз бар да. Ошону биз калыптандырышыбыз керек. Анан ошого байланыштуу
топтордо иштөө тапшырмаларын дагы бериш керек да. Ошондо бир үй бүлөдө 3 окуучу болсо, 4 окуучу болсо, 2 окуучу болсо, ошолорго чогуу биргеликте аткаруучу тапшырмаларды да берсе, менин оюмча мугалимдерге да жеңил болот. Ушундай да ой. Рахмат, Улан Эсенбекович, рахмат. Надира Сынташевна. Мына жогоруда Улан мырза жакшы нерселерди айтып кетти, анан ошол эле учурда кайсы бир көйгөйлөрдү да белгилеп кетти да. Ооба. Сиз уктуңуз да. Ооба. Эми азыр биз мындай бир жалпы жолунан баягы биз дагы байкоо жүргүзсөк, көбүнчө мугалимдер үй тапшырмаларды берип коюу менен чектелишет экен да. Анан бул жагы кандай болуп калат? Түшүндүрүү жагында жана чогуу отуруп түшүндүрүү жагында болбой атса, балким дистанттык аралыктагы окутуу мурдагы окутууларга караганда өзүнүн бир жакшы көрсөткүчүн берип коюшу мүмкүнбү? Мунун эки тарабын тең сурап атам да. Ооба. Дистанттык окутуу бул ар бир окуучуда өз алдынчалыкты тарбиялайт да. Бул негизи бул жогорку класстарда негизги ар бир мектеп жакшы иштеген мектеп жогорку окуу жайына же колледжге же өз деле жашоого баланы тарбиялап атабыз да. Өз алдынчалуулук көндүмү бул абдан маанилүү көндүм да жашоодо. Канчалык ар бир окуучу, ар бир бала, ар бир кызыбыз өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча чечимдерди чыгара билген ушул көндүмдөргө ээ болсо, бул ошончолук ийгиликтүү да жашоосунда. Ошон үчүн дистанттык форматта ооба мугалим, сиз туптуура айтып атасыз, бүт материалды баштан аягына чейин түшүндүрө албайт да. Бул мүмкүн эмес эми бул. Бул деген мугалим биринчи тапшырма берет да, муну кандайдыр бир материалды окуучу өзү өздөштүрүш керек да. Анан өздөштүргөндөн кийин кайтарым байланыш учурунда мугалим баягы түшүнбөй калган жерлерине гана так жооп берип, анан бир дагы багыт бериш керек да кайра. Мисалы, эмнени ушуну түшүнүш үчүн, өздөштүрүш үчүн дагы окуучу эмне кылат андан ары. Ошого мындай компетенттүүлүгүнө жараша мугалимдердин дагы ар кандай бир чыгармачылыгы болуп жатат да. Мисалы, кайтарым байланыш учурунда ток эткен жеринде, мисалы, кайсы материалдын оор жери боюнча гана түшүндүрмө берип жатышат да. Жана тажрыйбалуу биздин аябай чыгармачылык менен иштеген мугалимдерибиз. Эми балким сиздерге кызыктуу болор, мен азыр кичинекей статистиканы айтып кетейин. Биздин мугалимдер кайтарым байланышты кайсы платформалар аркылуу жүргүзүп жатышкан. Бул бир жума мурунку мониторинг, бирок азыркы эмки жумада биринчи күнү кайра алабыз. Ошондо Zoom платформасын 15651 мугалим пайдаланат экен. WhatsApp'ты абдан көп пайдаланышат экен. 42265 мугалим. Classroom'ду 5705 мугалим пайдаланат экен. Башка ресурстарды, ар кандай башка ресурстарды 5793 мугалим пайдаланат экен. Бирок электрондук даректи да пайдаланган мугалимдерибиз бар экен да. Бул 7916. Бирок бул статистиканы туура түшүнүшүбүз керек да. Бир учурда Zoom'ду пайдаланса, бир учурда WhatsApp'ты пайдаланат, бир учурда электрондук даректи пайдаланат экен да мугалимдер. Мындай эмес да, мисалы мен Classroom'ду эле отуруп пайдалана бербейм да. Эми бирок азыркы биздин мониторингибиз боюнча Classroom'га көбүрөөк мугалимдер кызыга баштаптыр. Эмне үчүн дегенде, эми ошо азыр Улан Эсенбекович, Алмазбек Таткаевичтер айтат го, Classroom'дун демек өзүнүн бир кандайдыр бир артыкчылыктары бар экен. Жанагы кошо класс менен көбүрөөк балдарды тартып окуса, окутуу процессинде бир пайдалуу көп жагы бар экен да. Анан эң негизгиси бул дистанттык билим берүү бизди мындай бириктирди да. Мурда ата-энелерибиз өз иши менен алектенип эле, анан кээ бир учурда гана мектеп менен байланыш болсо, азыр санарип көндүмдөрү мугалимдерди абдан өнүктүрдү, окуучуларды. И анан ата-энелер да мурда кызыкпаса, абдан азыр кызыга башташты. Анан кийин эң негизгиси мен ушул терс жака көп көңүл бурбай, көйгөйлөрдү чечип биргеликте баарыбыз. Бирок эң негизгиси бизде ошол бир мындай окуу процесси деген оңой олтоң нерсе эмес экен. Окуу процессине абдан ар бир окуучуга шарт түзүш керек экен. Анан мугалимдин дагы иши абдан оор экен. Анан бириккенде гана, ынтымакта гана жакшы технологияларды өздөштүрүп,
жакшы пландаштырып көйгөйлөрдү чечкенде гана биздин балдарыбыз жакшы билим алат экен деген бизде мындай жакшы бир мындай түшүнүктөр пайда боло баштады. Эми ошо билимдүү ата энелердин тенденциясы дагы мындай бир жайылып, ошондой тенденция түзүлсө дагы жакшы болот экен да. Эми Улан Эсенбеков, сиз байланыштасызбы? Мына классрумга көбүрөөк көңүл бурушат экен деген азыркы статистика эмнеден кабар берет? Негизи ошо классрумдун көп мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан эң негизгиси ошо билим берүүдө колдонулуучу каражат катары сунушталат да. Анан мисалы окуучулар менен мугалимдер ич ара документтерди алмашуу, презентацияларды, чогуу биргелешип электрондук таблицаларды жасоо, анан жанагы Gmail почта деп атпайсызбы, Надежда айтып кетти, ошо электрондук почта менен көп колдонушат экендер. Ошонун мүмкүнчүлүктөрдүн баары ошо классрум программасында бар да. Анан эң негизгиси ошо кагазсыз жанагы баалоо системасын жүргүзүү да. Ошо анан жанагы календарь дегендери бар, ошо баланча күнү тапшырмаларды тапшырасыздар. Анан телевизордо мисалы мындай видео сабак бар, ошонун баары такталат да ушул программада. Анан негизи бул каражат телефондо да колдонулат, компьютерде да колдонулат, анан оңой үйрөнгөнгө, колдонгонго дагы. Алмаз Аткабекович, мына азыр биз угуп атабыз да, негизи ошол сиз баягы ошо Кыргыз Берүү Академиясынын жетекчиси катарында мугалимдерге кандай кеңеш берет дейсиздер? Бүгүнкү күндө мугалим эмнеден мисалы үчүн азыр кыйналып атат? WhatsApp аркылуу келген тапшырмаларды текшергенден кыйналып атабы? Мурдага караганда буларга кыйын болуп калдыбы? Баягы энергиясы көбүрөөк кетип атабы? Эмнеден кыйналып атат? Эмнеден жеңилдикти алып атышат? Бул багытта биз ошол аралыктан окутуу башталганда эле мугалимдер менен мындай тыгызыраак байланышта болдук деп айтсак болот. Эң чоң көйгөй биринчи башталган кезде мына кайтарым байланыштан болду, анан үй тапшырмасынан болду да. Кээде баягы мугалим көнүп калганда, жогорку жоопкерчиликке көнүп калгандагы тапшырманы берип туруп, саатын коюп койгон учурлар болду. Бул саат мынчага чейин бересиң деп. Бул ошол кезде билесиздер, Кыргызстанда кар жаап, кээ бир жерде жарык өчтү, столбаларыңыз үзүлгөн учурлар болду. Ошондо да кайра чыгып андай тапшырмаларды баягы мынчалык койбогула, баягы мурдагы көзмө көз отургандан мындай айырмасы бар, жеңилдиктерди бергиле деген маселе. Экинчи жана кайтарым байланышта кантип алабыз, анан каяка сактайбыз, кантип баа коебуз деген маселе чыкты да. Мен азыр айтып кеткен сөзгө кошот элем, мына классрум дегендин өзү мындай кыргызча которгондо класстык бөлмө деп турат да. Өзү эле ошол балдар менен иштегенге ыңгайлашкан. Онлайн режимде кадимки эле класстагыдай иштегенге ыңгайлашкан да. Бул жерде жанагы кайтарым байланышты дагы жүргүзүүгө абдан жакшы, талкуулаганга да жакшы, биргелешип иштегенге да жакшы да. Ошол үчүн бул күндөн күнгө популярдуу боло бериши сөзсүз түрдө. Буга кошулганда көбөйөбү? Сөзсүз түрдө көбөйөт. Сөзсүз түрдө көбөйөт. Эми баягы WhatsApp'ты баарыбыз көбүбүз билчүбүз, бирок анын мүмкүнчүлүктөрү өтө мындай кыйынчылык жактары бар. Эми Zoom'дагы колдонгонго жеңил программа, оңой программа, акысыз программа 40 мүнөткө чейин, 100гө чейин киши колдоно берсе болот. Аны 40 мүнөт колдонуп, кайра 15 мүнөттөн кайра жаңыдан чыгып колдоно берсе болот да. Бирок ал жерде классрумдукундай мүмкүнчүлүктөрү ага жетпейт, андан кичине төмөнүрөөк. Анан биз жанагы мугалимдер менен баштагандан баштап эле ошол эмне кылыш керек, кандай багытта кетиш керек деген кеңеш берип атасыздар. Маселеде кеңеш берип атабыз. Биринчи эле кеңешибиз биз ошол айтып атканда башында айттык да, бүгүнкү күндө кызматташа турган мезгил келди. Силер ошол техникадан кыйналып атсаңар, керек болсо өзүңөрдүн окуучуңар жардам берип коюшу мүмкүн деп атабыз. Ошол ата эне жардам берип коюшу мүмкүн. Ата энелердин арасында дагы ушул IT технологиясын жакшы билген. Андан көрө силер азыр өзүңөрдүн гана күчкө ишенбей, башка балдардан жардамчылар тартыла, ата энелерден тартыла деп атабыз. Жанагы вебинар, семинар, онлайн семинарлар уланабы дагы? Ал уланат, ооба. Ал системалуу түрдө эле уланып атат. Анан биринчи жолу жана онлайн мектеп өткөргөндө биринчи вебинарга 7000ден ашык киши катышты да. Бул ушул жанагы элдин кызыгы өтө жогору экендигин көрсөтүп турат. Надира Сынташевна, мына сиздер ушул дистанттык аралыкта окутуу башталды дегенде, ушул мотивацияны дагы сиздер колго алдыңыздар эле. Ушул боюнча дагы маалымат айттыңыздар эле. Мыкты видео сабактар үчүн атайын бир сөзсүз сыйлыктар каралат, конкурстар болот деп. Ушундай критерийлер да иштелип чыкты. Бул жагынан эмнени айтасыздар? Бизди угуп аткан ата эне болобу, ушул мугалим болобу, эмнелер билбейсиз? Ооба, биз эми
түшүнүп ИКТ компетенттүүлүктөрү мугалимдерибиздин ар кандай деңгээлде экенин түшүнүп, бирок тез арада ошо вебинарлар, семинарлар менен, нускамалар менен жардам берип, бирок ошол эле учурда мындай кичине демилге кылып мотивациялайлы деп жана конкурсту жарыяладык да. Конкурстук комиссия азыр иштеп атат. Бүт критерийлер иштелип чыккан, аябай жакшы сыйлыктарды, анан профсоюздагы баары кошулуп ошо жардам беребиз деп атат мугалимдерди жакшылап сыйлап бергенге. Азыркы учурда ошол уюштуруучу топ методисттерден, эксперттерден турган иштеп карап атышат ошо түшкөн сабактарды. Мына вебинарларды дагы жанагындай онлайн өткөрүп аткан ушул азыр информатик мугалимдерди дагы кандай баалайсыздар? Булардын иши дагы азыр аябай салмактуу, анан чоң жүктү дагы алып атышат булар. Ооба, ошону жакынкы ошо өткөн жумада эле ошо министр Каныбек Абдывасильевич айтты. Ушул дистанттык формат учурунда кимдер бизге абдан аябай чоң жардам берип, өнөктөштөрдөн баштап, анан өзү педагогдордун ичиндеги методисттерге ар кайсы түзүмдөр кандай салым кошту, ошонун баарын анализ кылып туруп, абдан жакшы ыраазычылык каттардан баштап, баягы чоң сыйлыктарга чейин сөзсүз түрдө баардык эмгекти баягы эч кимди тартпастан аябай мотивация бере тургандай мындай чараларды көрөбүз да. Анан эң негизгиси педагогдорго жана республикалык конкурсубузду да жыйынтыктап жатканда ошо алыска айылды шаарлар, эми мындай шартты баарыңыздар эле макул болот болушуңуздар керек, шарттарды эске алышыбыз керек, баягы шаарларда кичине болсо дагы жеңилирээк мугалимдерге. Ал эми алыскы региондо, тоодо жашап атып, бирок ушундай конкурска катышып, балдарына кайтарым байланышты камсыздап, анан дагы ушундай сабактарды иштеп чыгып, платформаларды колдонуп аткан мугалимдерди дагы унутпашыбыз керек да, аябай жакшылап баягы демилгелегенге. Ошондуктан бир жагынан ошондой конкурс жарыяладык, экинчи жагынан телесабактар менен дагы жардам берип атабыз мугалимдерге. Муну андан ары концепцияны дагы өнүктүрүп кеткенге биз даярбыз. Азыр пландарды иштеп жатабыз, топтоп атабыз командаларды. Эми мен ойлойм, дистанттык формат Кыргызстанда бир өзүнүн жакшы жемишин берди. Ошол эле учурда көйгөйлөрдү да аныктады да. Эмненин үстүндө Кыргызстан мындан ары да жакшы иштеш керек, методиканы кантип өнүктүрүшүбүз керек, жалпысынан деле сапатты билим берүүнүн сапатын. Эми сиздерде да болот болуш керек, Назира Сынташевна. Жана сапаттуу мугалимдердин иргелишине да алып келет го дейм бул. Баягы өзүнүн мындай бир кесибин сүйбөгөндөр өздөрү эле калып, анан кандайдыр бир ушул жагдайда да бир жаңы бир нерселер жаралат го деген менде да үмүт бар да. Назира Сынташевна, анда сизге да рахмат. Мына урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн актуалдуу маек уктуруусунда ушул бүгүн дистанттык билим берүү технологияларынын заманбап аянтчалары темасында башталган онлайн семинардын өтүшүнөн улам мына ушул аралыкта окутуу боюнча жаңы технологияларды биздин мугалимдер кандай пайдаланып жатат деген жагдайда сөз кылдык. Албетте бул онлайн семинарды Кыргыз билим берүү академиясы, Greenlight компаниясы жана Кыргыз информатик мугалимдердин ассоциациясы уюштурган. Бүгүн биздин программабызга билим берүү жана илим министри Жусупбекова Назира Сынташевна катышты. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайм, Назира айым. Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Токтомаметов Алмаз Таткабеков, сизге дагы рахмат. Жана ушул информатик мугалимдердин бирлигинин төрагасы Мамбет Акунов Улан Эсенбеков, сизге да чоң рахмат, Улан мырза. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Мына ушундай туташууга болгон, эгерде кандайдыр мүмкүнчүлүк сизге мындай бир кызыгуу жаратып аткан болсо, урматтуу мугалимдер, 0550 99 86 28 онлайн семинарына катышууга мүмкүн болот деген биздин телефондордо бар эле. Аны сиздерге дагы бир жолу айтып коелу. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы. Сиздерге рахмат.